Бул эгин талаасы Бакаята районундагы мамлекеттик сорт сыноо тилкесине карайт. Жалпы 91 гектар жери бар. Быйыл анын 33 гектарына арпа буудайдын түрү эгилген. Бул жерде жаңы үрөндөрдү суукка, ысыкка жана оорлорго карата сынашат. Эгер жакшы жыйынтык берсе, дыйкандарга тигүүгө сунушталат. Биз сынайбыз. Суукка, илдет ооруларга, анан бизге дүйнө жүзүнөн гибрид будайлар келет. Мындай элита тигүүдөн келбейт. Научный будайдан бир 200ден ашык сорт бар. Жана сорт обновление коет, көбөйтүү жолучу. Менен 8 урук бар. Казакстандан келген нас деген будай. Өзүң көрөсүң. Мынакта Өзбекстандан келген бир асыр деген бар, карабалык деген бар. Биз ушуларды испытание кылабыз. Мындагы адистердин айтымында аталган буудай Казакстандан алынып келген. 3 жыл ушул жерде өстүрүлүп, сыноодон өтүп, жакшы жыйынтык берген. Быйылда агрономдор бул буудайдан мол түшүм алууну көздөшүүдө. Бул казакстанский нас сорту Казакстандан келген. Бизден сорт сыноодон өткөн. 3-жылдан бери тигип атабыз. Күздүк буудай. Характеристикасы боюнча кайракы буудай деп келген. Биз кайракы катарда тигип атабыз, сугат катарда тигип атабыз. Буюрса түшүмдөр жакшы эле. Азыр буудайдын бийиктиги 1.10-1.20га чейин, кээ бир жерлерде 1.30га чейин барып атат. Былтыр бирке кургакчылык болгон, 40тан берген гектарына. Анан быйыл жаан-чачыл болуп атат. Суу дагы буюрса быйыл кенен болуп атат. 50ден алабыз деп туруп гектарына. Аталган сорт сыноо тилкеси үрөөндү бир эле жыл айдап коюп, дыйкандарга сунуштай албайт. Талап боюнча кеминде 3 жыл катар эгилет. Натыйжа жакшы болгондо гана үрөөн мамлекеттик реестрге киргизилип, өстүрүүгө сунушталат. Сыноодон өткөн арпа буудайдын үрөөнүнөн 56 тонна быйыл жаз алды менен дыйкандарга сатылган. Адистер калган башка үрөөндөрдү өстүрүп, биринчи суусун беришүүдө. Бүйрүза биринчи сууду бүтүп атабыз. Эртең толук бүтөбүз. 91 гектар 30 сотук бар, ошону биринчи суун толук бүттүк. Суу жакшы, Кудайга шүгүр, салкын болуп атат. Мен аркамда буудайды көрөсөм, буудай күлдүп атат бүгүн. Табигат немезе, чото 5-июндан нары гүлдөш керек эле. Биз байкоо жүргүзүп атабыз. Жети 10 күн эртерээк мындай күл салып берди буудайлар. Белгилей кетсек, мамлекеттик сорт сыноо тилкеси бир гана кылкандуу дан эгиндерин өстүрүү менен чектелбейт. Быйыл Талас облусуна жаңылык катары Голландиядан алынган таза бурчактын үрөөнүн айдашты. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.